О начале учебного года памятка для детей, родителей и педагогов, методы защиты от COVID-19 во время учебного процесса расскажет главный специалист административно-правового отдела управления образования мэрии города Бишкек Исакова Чинара. Оқу жылын башталышы, оқу процессінде COVID-19 қорғауыны ықмалары туралы Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгынын административдик укуктук бөлүмүнүн баш кадиси Исакова Чинара айтып берет. Сөз сизге. Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгына караштуу жалпы билим берүүчү уюмдардын 2020-21-22 окуу жылына даярдыгы жөнүндө кыскача токтолуп кетейин. Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгына караштуу 97 жалпы билим берүүчү мектептер бар. Алардын проекттик кубаттуулугу 77 000 окуучуга негизделген. Бүгүнкү күндө алдын ала маалыматтарга караганда Бишкек шаарындагы мектептерде 170 000 окуучу окуп жатат. Шаардык бюджеттин негизинде билим берүүнүн 55 объектисинде жеңил жана капиталдык ремонттор жүргүзүлдү. Андан сырткары ошо муниципалдык мектептерде окуучулардын санын, жыштыгынын санын азайтуу максатында, ошондой эле окуучуларга орундарды көбөйтүү максатында 7 жалпы билим берүү мектептеринде кошумча имараттар курулуп жатат. Шаардын мектептеринде бүгүнкү күндө жаңы окуу жылына алдын ала маалыматтарга караганда 7000ден ашык педагогдор ишке киришти. Бүгүнкү күндө ошол мектеп кызматкерлеринин арасында COVID-19 инфекциясына каршы эмделгендердин саны 60%тен ашты. Бүгүнкү күндө жаңы окуу жылына бардык жалпы билим берүүчү мектептер даяр. Алардын даярдыгы ошо Бишкек шаарынын мэриясынын атайын тийиштүү органдар менен биргеликте түзүлгөн атайын комиссиясынын негизинде текшерилди. Бардык мектептерде бүгүнкү күндө медициналык пункттар ачылды. Ар бир ошо мектептерге бекитилген медициналык кызматкерлер, врачтар жана медайымдар иштеп жатышат. Ар бир жалпы билим берүүчү мектептин фойесинде кирүү фильтри уюштурулган. Ал жерде ар бир ошол мектептин окуучусунун, ар бир мектептин кызматкерлеринин температурасы өлчөнүп, ошондой эле жалпы ден соолук абалы текшерилет. Бул ошол жерде көзөмөл болуп турган журналдарда белгиленет. Андан сырткары маскалык режимдер сакталып, ошол мектептин кире беришинде дезинфекциялык каражаттар менен колдор баягы дезинфекция болуп, ал эми окуу процесси башталганда ар бир тыныгуу убагында мектептер желдетилип, окуу кабинеттери желдетилип турат. Бүгүнкү күндө ошол бардык жалпы билим берүү мектептери дезинфекциялык каражаттар менен толук камсыз болгон. Муну камсыздоо Бишкек шаарынын мэриясынын 4 муниципалдык администрациялардын, ошондой эле ата-энелердин колдоосунун негизинде бул ишке ашты. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгынын буйругунун негизинде бардык жалпы билим берүүчү уюмдарда жаңы окуу жылы ачылды. Азыркы убакта ошол жаңы окуу жылынын башталышына карата билим күнүнө арналган салтанаттуу линейкалар өтүп жатат. Бүгүнкү күнү биринчи сабактар бизде жакында эле белгиленген Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган сабактар өтөт. Бул сабактарда темасы ошо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 30 жыл деген темада атайын сценарийлер жазылып, бул бекитилген сценарийлердин негизинде жүргүзүлөт. Бул ошо билим берүүнүн 3 баскычына жараша уюштурулду. 1-4 класстарга, 5 жана 9 класстарга, 10 жана 11 класстарга. Урматтуу педагогдор, ата-энелер, окуучулар, бүгүнкү моменттен пайдаланып сиздерди Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгынын атынан жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктап, ден соолук каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Андан сырткары ата-энелер, урматтуу ата-энелер, сиздерге кайрылып кетейин деп атам. Себеби биз азыркы күндө ушул COVID-19 коронавирустук инфекциянын андан ары жайылышына жол бербөө үчүн, биздин балдарга шарт түшүү үчүн биргеликте иш аракеттерин жүргүзүүгө кайрылып кетейин.
Я хочу вкратце рассказать о начале учебного года в школах города Бишкек. В ведении управления образованием мэрии города Бишкек находится 97 общеобразовательных организаций. Проектная мощность 97 школ рассчитана на 77 тысяч учащихся. По предварительным данным, в школах города Бишкек обучается 170 тысяч учащихся. За счет городского бюджета были проведены текущие капитальные ремонты в 55 объектах образования. И в целях решения снятия вопроса перегруженности, увеличения количества ученических мест в муниципальных организациях города Бишкек строятся дополнительные здания в 7 школах города Бишкек. В общеобразовательных школах на сегодняшний день укомплектовано более 7 тысяч педагогов. Среди сотрудников школ вакцинацию против COVID-19 сегодня получили более 60%. Сегодня все общеобразовательные школы готовы к началу учебного года. Готовность этих школ была проверена специально созданной комиссией мэрии города Бишкек совместно с соответствующими службами. Во всех общеобразовательных школах сегодня функционируют медицинские пункты, работают закрепленные за школами врачи, медсестры. В фойе школ были организованы входные фильтры. В фойе школ будут измеряться температура, это ежедневно, посменно, и определяться общее состояние каждого учащегося и сотрудника школы. Ведется журнал по контролю ежедневного осмотра, масочный режим будет соблюдаться. Будет проводиться обработка рук дезинфицирующими средствами, проветривание учебных кабинетов. Все школы были обеспечены дезинфицирующими средствами за счет средств мэрии города Бишкек и 4 муниципальных районных администраций за счет средств родителей. Сегодня на основании приказа управления образованием мэрии города Бишкек начался новый 2021-2022 учебный год. И проходят торжественные линейки, посвященные к началу учебного года и ко Дню знаний. И будут проводиться сегодня первые уроки по теме 30-летия независимости Кыргызской Республики на основе утвержденных сценариев для учащихся по ступеням обучения. 1, 4, 5, 9, 10, 11 классы. Уважаемые учителя, родители и учащиеся, позвольте от имени Управления образования мэрии города Бишкек поздравить с началом учебного года и пожелать, самое главное, здоровья. Дорогие родители, я хочу обратиться к вам, что только совместными усилиями мы можем создать необходимые условия для наших детей в целях защиты распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Благодарим. А мы напоминаем, что прямой эфир вы можете посмотреть на каналах ЛТР, КТРК, Алатой 24, Пирамида, 5 канал, на радиостанции ЛФМ, Биринчи радио, на YouTube-канале и на странице Facebook МТРК. Саламатта болуңуздар. Берегите себя и своих близких.